Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө 2021 жылдын 5-майында номер 60 мыйзамы кабыл алынып, анын негизинде милиция кызматкерлери жарандардын коопсуздугун чыңдап, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүп, укук бузууларга жол бербөө багытында иш алып барат. Элдин укук тартибин жана коопсуздугун камсыздоодо милиция кызматкерлеринин орду жогору. Өлкөдөгү ички тартипти сактоо коомдук турмуштун ажырагыс бөлүгү. Ошондуктан ар бир кызматкердин сапаттуу, жоопкерчиликтүү жумушу мамлекетибиздин тынчтыгынын, элинин бакубатчылыгынын кепилдиги боло алат. Баткенде коопсуздукту камсыздоо өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Анткени милиция кызматкерлери чек ара аймактарында да өз милдеттерин жогорку деңгээлде кыраакылык менен аткарып, элдин коопсуздугун камсыздоодо. Милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү тейлеген аймактарында да туруктуу жашоо жана жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин демилгеси жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен облус аймагына 25 милициянын аймактык пункттары курулган. Алардын 11-и тактап айтканда Баткен районунун Карабак айылында, Лейлек районундагы Жаштык, Арка, Разаков шаарындагы 1-Кичи району, Кулунду, Максат, Бешкент айылдарында, Кадамжай районунун Миңчинар, Майдан, Калтак айылдарында жана Кызылкая шаарындагы Северный участкасында милициянын аймактык пункттары жашоо шарттары менен курулуп, учурда милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү үй бүлөсү менен жашап, жарандардын арыздаттанууларын убагында чечүүдө. Кабыл алынган арыздар тиешелүүлүгү боюнча даректерине жөнөтүлүп, чечимдери милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнөт. Баткен облус аймагына санариптештирүүнүн алкагында коомдук жайларга 124 даана видео байкоолор жергиликтүү бийликтин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен орнотулуп, кылмыштуулуктун бетинин ачылышына өбөлгө түзүүдө. Видео байкоолордун 21 даанасы чек ара аймактарында коюлса, 7-өсү адам таануучу видео байкоолор. Мындан сырткары Кадамжай шаарынын Ош-Исфана авто жолуна 2 даана ураган видео камерасы орнотулган. Облус аймагында орнотулган видео камераларынын жардамы менен 52 кылмыштын бети ачылган. Милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү элдин тейлөө сапатын жогорулатуу максатында Баткен облус аймагына 8 боди камера жана планшеттер менен камсыздалган. Бул иш жыл аягына чейин колго алынып, облус аймагындагы бардык милициянын аймактык тескөөчүлөрү камсыздалып, шарттар түзүлөт. Мамлекеттик тейлөөнү сапаттуу көрсөтүү ички иштер органдарынын ишин санариптештирүү үчүн Лейлек, Кадамжай районуна жана Кызылкая, Сүлүктүү, Баткен шаарларында ички иштер бөлүмдөрүндө бирдиктүү терезе режиминде калкты тейлөө борборлору жана пункттар ачылган. Бирдиктүү терезе принциби боюнча жарандарды тейлөөнүн жаңа форматы мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү тутумун оптималдаштырууга, жарандарга жеткиликтүүлүктү жөнөкөйлөтүүгө, кызмат көрсөтүү убактысын, процедуралардын санын кыскартууга, ошондой эле көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин татыктуу шарттарды түзүп, жарандарды коопсуздугун камсыздоодо туруктуу иш алып баруу максатында 16 даана Нева үлгүсүндөгү автоунаалар берилип, чек ара аймактарында кызмат өтөгөн милиция кызматкерлерине бөлүнүп берилди. Кылмыштуулуктун алдын алууда элдин терс пикирин жаратпай, коопсуздукту чыңдап, жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, өздүк курамга жана жарандарга үлгү болуу ар бирибиздин милдетибиз.